Милицияга депутат Момбековдун үстүнөн арыз түшкөнү кабарланды. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековго каршы милицияга арыз түшүп, териштирүү жүрүп жатканын жазып чыгышты. 1-май райондук соту ички иштер бөлүмү Азаттык радиосунда депутаттын үстүнөн арыз түшкөнү боюнча тастыктаганда төгүндөгөн да жок. Милиция тараткан маалыматка ылайык 3-сентябрда Жүзеке кызматы Чүй жана Тоголок молду көчөлөрүнүн кесилишинде кишилер чырдашып жаткан жөнүндө кабар түшкөн. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барып, BMW машинасын айдаган 27 жаштагы С.И. аттуу жаран кишинин 1-май ички иштер бөлүмүнө алып келишкен. Ал жаран жана анын жан сакчысы денеме залал келтирди деп арыз жазган. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков Аки пресс маалымат агенттигине окуя боюнча комментарий берип, айдоочуга кол көтөрбөгөнүн айткан. Ал жол эрежесин бузду, коопсуз шаардын камераларынан караса болот. Мен машинадан түшкөн эмесмин деген Момбеков. Депутат Момбеков бул окуя тууралуу билдирүү да таратты. Анда ал 3-сентябрда саат 16:30 чамасында өзүнө кол салуу болгонун белгилеген. BMW машинасынын айдоочусу жолун тороп терезеден 3-4 жолу муштаганын айткан. Депутат муну шайлоо астындагы чагым деп баалаган. Милиция фактыны кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине жазуу кодексинин 119-беренеси майда бейбаштык менен каттап териштирүү ишин баштаганын маалымдалды. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. УКМК төрагасынын кубогу үчүн командалык спорттун түрлөрү боюнча республикалык спартакиада башталды. 4-сентябрда Ысык көлдө бардык облустук башкармалыктардын жана бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин катышуусу менен Кыргыз Республикасынын УКМКнын төрагасынын кубогуна командалык спорттун түрлөрү боюнча жыл сайын өтүүчү республикалык спартакиада башталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Быйылкы жылы коопсуздук органдарынын спорттук командалары волейбол, футбол, баскетбол, шахмат жана тогуз коргоол боюнча спорттун 5 түрү менен күч сынашат. Спартакиаданын салтанаттуу ачылышында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматкерлерди ыкчам жана кызматтык иштин жогорку эффективдүүлүгүн камсыз кылуунун багыттарынын бири катары спортту өнүктүрүүнүн жана аскер кызматкерлеринин дене тарбиясынын деңгээлин жогорулатуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Камчыбек Ташиев ошондой эле УКМКнын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жүрүп жатканын, ылайыктуу тейлөө шарттарын түзүү үчүн нөлдөн баштап курулган жаңы объектилерди белгиледи. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата боло турган спартакиада үчүн атайын командалык спорттук оюндар боюнча универсалдуу спорттук аянтча курулгандыгын баса белгиледи. Кесиптик парызга берилгендик, кайраттуулук, чечкиндүүлүк жана өжөрлүк, КГБнын мыкты салттарын сактоо жана өркүндөтүү коопсуздук органдарында кызмат кылгандардын баары үчүн өзгөрүүсүз калган жана бойдон калууда. Командалардын бирдиктүү оюндары жана спорттук мамилеси жакшы жана достук мамилелерге негизделген адилеттүү оюн бүгүнкү иш-чаранын негизги принциптерине айланат деп ишенем. Сиздерге кызыктуу оюн, чыныгы атаандаштык, командалык дух, ийгилик, жеңиш каалайм деп УКМК төрагасы куттуктоо сөзүн жыйынтыктады. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Жеңиш Молдокматовдун жүрөгүнө Бикарт клиникасында операция жасалды. Башаламандыктарды уюштурууга айыпталып жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматов ден соолугу солгундаганына байланыштуу Бикарт клиникасына которулду. Бул тууралуу Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Айыпталуучу жеке клиникада конвойдун кайтаруусунда анын абалы канааттандырарлык деп билдиришкен мамлекеттик кызматта 24 KG басылмасынын журналисттерине. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда Туран партиясынын лидерлеринин жүрөгүнө операция жасалды. Бир күн мурун Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев ачкачылык жарыялагандан кийин саясатчынын жүрөгү ооруп жатканын айткан болчу. Ачкачылык жарыялаган кезде өзүн жаман сезе баштаган медиктер токтотууну кеңеш берген. Ал акцияны токтотуп текшерүүдөн өткөн. Ошол учурда жүрөгү ооруй турганы аныкталды деп айтып берген адвокат. Молдокматов ден соолугуна байланыштуу 24 августта эле СИЗО 1ден номер 47 колониянын алдындагы ооруканага которулган болчу. Буга чейин Бикарт клиникасынын директору СИЗО 1дин дагы бир соттолуучусу активист Мелис Аспековдун жүрөгүнө операция жасалганын айтып берген. Инфаркт алган Аспековго августтун аягында операция жасалган. Ал дагы клиникада реабилитациядан өтүүгө тийиш. Бикарт аткан минелер коррупцияга шектелип, СИЗОго киргизилгенден кийин салматтыгы начарлады деген жүйө менен жаткырылган жеке клиника. Эмнегедир чиновниктердин бардыгын ден соолугунда көйгөй жаралып, ооруканага жаткырууга аргасыз болуп келет. Мисалы, Магнитский тизмесине кирген бажы кызматынын төрагасынын мурдагы ордун басары Райымбек Матраимов, экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана Кыргыз темир жолунун мурдагы башчысы Василий Дашков камактагы мөөнөтүн клиникада өткөрүшкөн. Саналып өткөндөрдүн акыркысы клиниканын айбагында бейтааныш аял менен сүйлөшүп отурган блогерлердин бири видеого тартып алган. Ушундан соң аткаминер СИЗОго кайтарылып, бир катар милиция кызматкерлери кызматтан алынган. Булак Клоп Азия. Эл чындыкты билсин.
Россиянын колдоосу болбосо Кыргызстандын келечегин элестетүү кыйын. Россиянын колдоосу болбосо Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Эң башкысы экономикалык коопсуздук жактан көйгөйлөрдү кантип чечебиз деген собол таштадык. Эрлан Жамгырчиев коомдук ишмер. Коңшу зор өлкөдө улут азчылыктар кайра тарбияланып, канаатташ жашаган өлкөлөрдүн тилдеш, диндеш туугандары Оганда талиптердин бийлигинде калган азыркы абалыбыздын чындыгы. Жаңы тарыхыбызда кылымдап чогуу бир өлкөдө жашап келген Россия менен бекем достукта болуу учурдун талабы. Удургуган заманыбызда көнгөн Россияны тирек кылсак келечегибиз кенен болот. Кыргыздын 4/1 ошол жакта миграцияда. Жарым миллиондой кандаштарыбыз орус жарандыгын алышкан. Эй Россия, Россия бир боорун эм, мен өңдү тоо кушуна койнуң кенен. Чын сөздү туура айтуудан тайман албайм, биз элбиз, биз кишибиз сени менен деген Алкул Осмоновдун сөздөрү дагы деле заманга туура келип тургансый. Клара Ажибекова коммунист коомдук ишмер. Россиянын колдоосу болбосо Кыргызстандын келечегин элестетүү чынында кыйын. Нечен деген кылымдар бою бир туугандай болуп, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп келишет. Бул эмне калп оорубузду колдон жеңилибизди жерден алып келбедиби же андай эмеспи? Бизди ушул цивилизацияга жеткирген орустар болду. Албетте, аздыр көптүр кемчиликтери болбой койгон жок. Эң башкысы коопсуздук, экономикалык маселе боюнча сөзсүз Россия менен бирге болушубуз керек. 1,5 миллионго жакындап калган жаштарыбызды таштап коелу. Алар Россияда өзүнүн үй бүлөсүн багып, ал жерден акча салып, оор турмушту башынан өткөрүп атышат да. Азиза Абдрасулова укук коргоочу, бардык эле мамлекеттерде алардын ичинен күчтүү же алсызбы өзүнүн кызыкчылыгы болот. Россиянын Кыргызстанга карата да кызыкчылыгы бар. Биринчиси геополитика боюнча Кыргызстан жеринин жайгашышы. Кыргызстан Россия үчүн башкарууга оңой, жетегине баш ийет. Россия каалагандай калчап турат. Албетте, Борбор Азияда 3 чоң мамлекеттин таасири бар. Ошол эле Россиянын, Кытайдын жана Американын. Анан бизге тандоо кылып кимисине ыктайсың дегенде айлабыз жок. Россияны тандайбыз. Анткени аздыр көптүр эки кылымдан ашык тарыхыбыз бир. Америка, Кытай тилдерине караганда орустун тили бизге жаттык. Ал эми экономикалык жактан алып караганда да Кытай же Америкага агылган кыргыздардын санынан Россияга кеткендер басымдуу. Бул жагы бар. Мени өкүндүргөн бир жагдай, биз ички саясатыбызга кириштирип коюп атабыз. Мыйзам жазууда, шайлоолорду өткөрүүдө, бийлик конституциялык жол менен эмес, төңкөрүш жолу менен алмашканда сөзсүз түрдө сырттан таасир болуп атат. Биз канчалык экономикалык жактан көз каранды болуп келсек да, саясий жактан көз каранды болбой эле койсок деп айтаар элем. Эмил Каптагаев коомдук ишмер. Россиянын колдоосу же колдобой коюшу Кыргызстандын тагдырын чечпейт. Гимнибизде айтылгандай, өз тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Кожоюну жем берсе жашап, бербесе кырылып калгандай кыргыз эли бакма куш эмес. Кыргыздар эзелтен ала тоонун эркин бүркүтү болуп жашап келген. Ошондуктан ары бери кылчактап, тиги жардам берет, бул жардам берет деп кол караганды токтотуубуз абзел. Өзүбүздү багууга аракет кылып, коопсуздугубузду өзүбүз камсыз кылууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Башкысы биримдик, ынтымак, талыкпас мээнет керек. Булак Азия News. Эл чындыкты билсин. Киберпартизандар Бакиевдин Беларустагы жер тилкесин көрсөттү. Киберпартизандар тобу Беларустагы бир топ атка минерлерге, анын ичинде Кыргызстан мурдагы президенти Курманбек Бакиевке таандык деген кыймылсыз мүлктүн тизмесин жарыялады. Мунун алдында хакерлер Бакиевдин Беларус жарандыгын ашкерлешкен. Мурдагы президент бул маалыматтар боюнча үн кат элек. 2-сентябрда киберпартизандар деген жашыруун ат менен белгилүү IT адистерин жана хакерлердин тобу Беларустун кыймылсыз мүлктү каттоо боюнча бирдиктүү реестерин бузуп киргенин билдирип, Александр Лукашенконун бийлигине жакын бир топ атка минерлердин кыймылсыз мүлкү тууралуу маалыматтарды Телеграмдагы каналына жарыялады. Алардын арасында 11 жылдан ашык убакыттан бери Беларуста жашап жаткан мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиевке таандык деген жер тилкеси бар. Бул жер аянты Минскинин чекесиндеги президенттик резиденциянын аймагында жыяга жакын жерде жайгашкан. Резиденциядагы жер тилке документтери анык болсо, былтыр 16 мартта Минск облусунун аткаруу комитети Курманбек Бакиевке 45 соттук жер үлүшүн берүү тууралуу чечим кабыл алган. Анын эртеси күнү бул жерге жер тилкеси расмий түрдө Бакиевдин менчиги катары каттоодон өткөн. Документке Курманбек Бакиев Беларус жараны экенин, бул жер тилкеси Минскинин четиндеги өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймагында, Сославской суу сактагыч жанында жайгашканы белгиленген. Ошондой эле документке жер үлүшүнүн спутниктен тартылган сүрөтү да тиркелген. Июль айынын соңунда киберпартизандар Беларустун электрондук паспорт тутумун бузуп кирип, бир топ Беларус атка минерлери менен кошо Бакиевдин паспорттук маалыматтары деген документтерди да жарыялаган. Анда Курманбек Бакиевке 2016 жылдын соңунда Беларус паспорта берилгени жазылган. 27 августта киберпартизандардын анонимдүү өкүлү Немис толкуну радиосуна маек куруп, Беларустун паспорттук тутумунун ичинде 16 000 кишиден турган жашыруун тизмени табышкан Бакиевдин үй бүлөсү тууралуу маалымат алардын катарында болгонун айткан эле. Эреже боюнча Лукашенконун үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрү, Бакиевдин үй бүлөсү тууралуу маалыматтары жабык. Ошондой эле тизмеде күч кызматкерлери да бар. Биз тизмени толук анализдеп бүтө элекпиз. Анда КГБнын
Альфа жана башка атайын даярдыктагы бөлүмдөрдүн кызматкерлери айрым учурларда алардын үй бүлө мүчөлөрү тууралуу маалыматтар бар деп билдирген хакерлер тобунун өкүлү. Кибер партизан жарыялаган Бакиевке таандык делген бул жер тилкеси былтыр июнь айында Беларустагы Тут Бай басылмасынын журналисттери таап чыккан маалыматка төп келет. Былтыр бул сайт Лукашенко Бакиевка Минскин четиндеги Заславль 2 резиденциясын жанынан 70 соттук 2 жер тилкесин бөлүп бергенин жазган. Бул маалыматты Беларустун кыймылсыз мүлктү каттоо боюнча бирдиктүү реестердин алганын билдирген. Басылма жазгандай жер тилкелери Лукашенконун 2019 жылдын декабрындагы чечим менен өмүрүнүн аягына чейин кызматты колдонуу үчүн берилген 45 соттук көмөк чарба жүргүзүүгө, 25 соттук турак жай курууга деп бөлүнгөн. Лукашенко компьютерден кагазга өткүлө. Кибер партизан хакерлер тобу жарыялаган соңку тизмеде Бакиевден тышкары Беларусь лидерлерин иш башкармалыгынын мурдагы башчысы Виктор Шеймандын коопсуздук комитетинин төрагасы Иван Тертельдин, Беларусь телерадио компаниясынын башчысы Иван Эйсмонттун, борборлук шайлоо комиссиясынын төрайымы Лидия Ермошинанын жана Лукашенконун жардамчысы Валерий Вакульчиктин мүлкү жана турак жайлар тууралуу маалымат бар. Бул маалыматтар боюнча Бакиевдин үй бүлөсү эч кандай комментарий бере элек, Лукашенконун бийлиги да эч кандай реакция жасай элек. Бирок Лукашенко хакерлер паспорт тутумун бузуп киргенден көп өтпөй 17 августта министрлер кабинетинин жыйынында маалыматты коргоо жагын жакшыртууну тапшырган. Маалыматты коргоо маселесин дыккат иштеп чыккан системанын аялуу болушуна жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүү керек. Ошол эле маалда укук коргоо органдары жогорку технологиялар тармагындагы кылмыштарды аныктоо үчүн ишмердигин активдештириши керек. Маселе абдан олуттуу. Эгер өзүңөрдүн компьютериңердеги маалыматты коргой албасаңар, анда кагазга өткүлө, кол менен жазып жашишке салгыла деген эле Лукашенко. Булак Азаттык.